өзүңүздүн жол кырсыңыз боюнча айтып берсеңиздер, качан болду эле, каяк болду эле? Мен 13 ноябрь кечки саат 11 шамасында Лев Толстой Монолит жактан өтүп баратып, пешеходный переходдон освещение бар өчүк болчу, жол пешеходдон адам өткөнүнү байкабай калып, кичине кырсыктап адам түшүп кетти. Адам менен эмне болду өзү? Ошол адам каза болуп калды. Азыр жазамды өтөп отурам. Ошого урматтуу айдоочулар, баарыңыздарга кайрылышым. Абайлаңыздар, кырсыктан абайлаңыздар, абайлап айдаңыздар. Эhtiyatаңыздар. Окуя качан болду эле, жолуңуз жөнүндө айтып берсеңиздер. Окуя менде ноябрдын 22-синде Мессерош профсоюзный көчөнүн кезишинде жол кырсык болду. Аягым иш болчу, рамалдап болуп кетти. Башка айдоочуларга айтканым, жол эрежесин сактаңыздар. Байкап жүрүңүз. Сүзгөндө эмне болду эле, эмне себептен сүздүңүз эле ошол? Ылдамдыкты ашырып бараттыңыз беле? Ошолорду айтып берсеңиздер. Мен ылдамдыкты ашырганда ылдамдык деле жок болчу, бул перекресттыктан болду бул. Байкабай. Башка айдоочуларга айтып берсеңиздер. Башка айдоочуларга айтканым, абайлаңыздар жолдон. Аркызыш болгон бар. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы жана милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы эскертет. Урматтуу айдоочулар, эгерде сиз жол транспорт кылышына тиешеңиз болсо, же болбосо күнөөкөр болсоңуз, жол кыймыл эрежесинин 2-6 пунктуна ылайык айдоочу окуя болгон жерде таштап кетпөөгө, жабырлануучуга биринчи жардам көрсөтүүгө милдеттүү. Эгерде айдоочу бул талаптарды сактабаган учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 312 жана 144 беренелери боюнча кылмыш жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Урматтуу айдоочулар, жол кыймыл эрежелерин жана адамдын өмүрлөрүн сактоого чакырабыз.